Assalamu alaikum мекендештер. Өзүңүздөр билесиңер, 15 июнь 2021 жылга чейин Россия Федерациясында мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандарды өз алдынча Россиядан чыгып кетүү үчүн сунуш кылды. Бул жерде ушул сунуш кылганы менен биздин көп мекендештер, мыйзамдуу жүргөн мекендештер дагы көп суроолорду бере башташты. Мен деген миграционный учет болгон жерде жашайм жана иштеген жеримде официалдуу иштейм деген биздин мекендештер да суроо берди. Ал мекендештерге айтат элем, эгерде сиздер жашаган жерде учетто болсоңуз жана ошондой эле иштеген жерден официалдуу түрдө эмгек келишими менен же болбосо жарандык келишими менен эмгегиңер официалдуу түрдө такталып жана 3 күндүн ичинде кабарланса миграционный служба, анда силер толук кандуу мыйзамдуу жүрөсүңөр. Ал эми жогоруда айтылган Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин орун басары Александр Горовойдун сунушу боюнча 15 июнь 2021 жылга чейин Россия Федерациясында мыйзамсыз, мындайча айтканда, миграциондук мыйзамды бузуп, нелегально жүргөн адамдарды өз алдынча чыгып кетүү сунушун кылган. Ошол эле маалда айтат элем, демек 15 июнь 21 жылга чейин элдерди сунуш кылса, демек 15 июнь 2021 жылдан баштап катуу текшерүүлөр болот деген божомолдомун. Ошону менен бирге кайсы миграционный учет мыйзамдуу деген дагы суроону айтып кетет элем. Өзүңүздөр билесиңер, толук мыйзамдуу миграционный учет бул болсо жашаган жерде миграциондук учетко туруу жана иштеген жерде официалдуу түрдө эмгек келишими менен иштеп, ошол эмгек келишими менен 3 эмгек күнүн ичинде миграционный служба кабарланыш керек. Ушундай гана учурда миграционный учет мыйзамдуу болуп эсептелет. Ал эми жашаган жерде көп батирдин ээлери миграционный учетко койбостуктан биздин көп мекендештер ошол жергиликтүү миграциондук учетто алуу максатында ортомчуларга кайрылып, юридический адрестерге көбү регистрация болушат. Ошол юридический адрестеги регистрация болгон биздин көп мекендештердин укуктук абалы боюнча айта кетсек, ал миграциондук учеттор базада болот, бирок сиздер ошол адресте жашабагандыктан ал деген толук мыйзамдуу эмес. Мындайча айтканда, эгерде ушундай миграционный учет менен полиция кызматкерлери протокол түзүп сот отурумуна алып барса, анда андай миграциондук учет менен Россиядан выдворение болууга жол берет. Ошол себептен, урматтуу мекендештер, мыйзамды толук сактайлы жана ошондой эле жашаган жерде миграциондук учетко туруп жана иштеген жериңерде официалдуу түрдө оформление болгонго чакырам. Бул эле жерде кантип жашаган жерге миграционный учетка турсаңыздар болот. Өзүңүздөр билесиңер, жашаган квартиранын ээсинин макулдугу керек. Ал жашаган квартиранын ээсинин макулдугун кантип алсаңыздар болот деген суроого дагы бир жооп берет элем. Кантип макулдугун алсаңыздар болот? Биринчиден, өзүңүздөр билесиңер, Россия Федерациясында эгерде батирди арендага берсе, анда ал квартиранын ээси мамлекетке салык төлөөгө милдеттүү. Өзүңүздөр билесиңер, Россия Федерациясынын 24 субъектисинде самозанятый деген убактылуу налог киргизилген. Ал самозанятый убактылуу налог боюнча ошол квартиранын ээси эгерде жөнөкөй адамдар менен келишим түзүп, ошол квартираны ижарага берип же болбосо арендага берип жаткан квартиранын доходунан 4%ке төлөөгө милдеттүү. Ошону менен бирге сиздерге бир сунушум, өзүңөр жашаган квартиранын ээсине сурансаңыздар болот. Эгерде сиздер арендага берсеңиздер, сиз самозанятыйын оформление кылыңыз, ошол самозанятыйдын 4%-тык налогун мен төлөп берем деп сунуштасаңыздар болот. Ошону менен квартиранын ээси менен договор аренда түзүп, ал договор арендада өзүңөрдүн милдетиңерди жана укугуңарды камтып, жана ошол договордо канча адам жашаарынын белгилеп, квартираны эгерде айына 40 миңге сүйлөшсөңүздөр, ал 40 миңдин бир айлык налогу 1600 рубль болот. Ошол 1600 рубльду 40 миңдин үстүнөн дагы кошуп берсеңиздер, сиздер ошол договордун негизинде ал болсо үйдүн ээси толук салык төлөгөнгө мүмкүнчүлүгүн берет жана эгер толук салык мүмкүнчүлүгүн бергени менен чогуу сиздерди
ошол эле договордун негизинде коркпой жергиликтүү миграционный службага барып туруп сиздерди миграционный учетко койгонго мүмкүнчүлүгү болот. Сиздер ошол жашаган жердеги миграциондук учетко коюуга мүмкүнчүлүк аласыңар. Мыйзамдуу жүрүштүн экинчи көйгөйү бул болсо иштеген жерде кантип трудовой договор түзсө болот деген дагы экинчи маселе. Өзүңүздөр билесиңер, иш берүүчүлөр Россия Федерациясында эгерде официалдуу түрдө налог төлөсө, анда ал налогдун дээрлик проценти, общий совокупный проценти 42%ке чейин баргандыктан көп работодательдер, мындайча айтканда иш берүүчүлөр трудовой договор түзүүдөн баш тартышат. Трудовой договорду мисалга алсак, такси кызматында иштеген жана стройка тармагында иштеген биздин мекендештердин дээрлик көпчүлүгүндө трудовой договор жасашпайт. Анткени мыйзам боюнча көргөзүлгөн эмгек келишиминин негизинде мамлекетке төлөнүүчү салыктын өтө чоңдугуна байланыштуу андай мүмкүнчүлүктөр биздин көп мекендештерибизде жок. Мындай ситуацияда дагы жогоруда айткан самозанятый деген статусту колдонуп, эстете кетсек, Кыргыз Республикасы ЕС, мындайча айтканда Евразийский экономический союздун келишимине кол коюп, азыркы Россия Федерациясында колдонуп жаткан самозанятый мыйзамдуулугунун негизинде кыргызстандык мекендештер дагы самозанятый статус колдонгонго толук укуктуу. Муну менен эмне дегеним? Ар бир биздин кыргызстандык мекендеш Россия Федерациясында жүргөндө, эгерде ал такси же курулуш кызматында иштесе, өзүнүн самозанятый катары оформление кылып, ошол самозанятый статустун негизинде стройкага барып, же болбосо кимдир бирөөгө кызмат аткарса, же болбосо такси кызматында иштесе, ошол самозанятый менен оформление болуп, ал граждандык самозанятый договорун миграция бөлүмүнө 3 рабочий күндүн ичинде уведомление кылып, ошол уведомлениянын негизи бул болсо миграциондук учетту узартуу негиз болуп эсептелет. Ошону менен бирге, эгерде эмгек келишимин оформление кылганга мүмкүнчүлүк жок болсо, анда самозанятый статусун оформление кылып, өзүнүн мыйзамдуу Россия Федерациясында миграциондук мыйзамды толук сактап, жашаган жерде миграционный учетко туруп, мыйзамдуу түрдө өзүнүн далилдеп алып кетсе болот. Урматтуу мекендештер, 15 июнга чейин дагы бир ай убакыт бар. Төмөндүлгө айтылган кеңештер, мындайча айтканда, төмөндө айтылган мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, бир айдын ичинде өзүңөр мыйзамдуу жолуна түшсөңүздөр болот. Эгерде ушул видео сиздерге кызык болсо, же болбосо ушул тааныштарыңыздарга кайсы жол менен мыйзамдаштырып алсак деген суроолор болсо, тааныштарыңыздарга бөлүшүп коюңуздар. Сиздерди урматтап, Мирбек Сталбекович, көңүл бургандарыңызга чоң рахмат.